жаңгак дүйнө жүзү боюнча жапай өскөн жер Кыргызстанда эле бар. Онда грецкий орех эмес, кыргызский орех болу керек го. Тияктыр казактарга окшош деп айтабыз. Ошто чогуу эле жашайбыз да, кыргыз, өзбек аралаш болупчу. Мен билем да найман көп көслөрдөчү. Наймандар бизде дагы бар. Казактар көкпар деп бөлөк ачып алды, кыргыздар көк бөрү деп бөлөк ачып алды. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, бүгінгі сұхбатты қырғыз ағамызбен өткіземін. Жалпы қырғыз тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына жатады. Бүгінгі таңда қырғыз тілінде жуықта 5,1 миллион адам сөйлейді. Сұхбат барысында қырғыздардың мәдениеті, әдет-ғұрпы, тарихы және тілі жайлы көптеген ақпараттармен танысатын боламыз. Сол себепті сұхбатты бастамас бұрын бірінші менің арнама тіркеліп қойыңыз. Тіркелсеңіз, онда бастасақ болады. Сәлеметсіз бе? Саламатчылык, өзүңүз кандайсыз? Рахмет, жақсы. Сіз қалайсыз? Мен аяқшы, сізді көргеніңізде аяқ қуанышты болдым. Мен де өте қуаныштымын. Сұхбатқа келіскеніңіз үшін көп рахмет. Я ұзақ уақыт бойы менің көрермендерім қашан қырғыздармен сұхбат жазасыз деп сұраған болатын. Міне енді сол сәтке келдік. Кыргыздармен келдік. Мен дағы жазған болчумун комментарийлер. Кыргыздармен качан неме кыласыз деп мен көрсөтсөм. Иә. Өте қуаныштымын. Жақсы, ең бірінші өзіңізді біздің көрермендерімізге таныстырып өтсеңіз. Албетте, менің атым Чыңгыз. Мен өзім Кыргызстандан болом. 36 жаштамын. Өзім кесибим боюнча юристмин, кандидат наук болом. Бирок азыркы учурда туризм сферасында жумуш кылам. Кыргызстанга чет өлкөдөн туристтерди алып келип, Кыргызстанды айлантырып, көрсөтүп, ошондой иш жүргүзүп жатабыз да. Кандай керемет. Кыргызстанның табиғаты енді сөз жетпейді ғой. Біз былтыр Кыргызстанда болдық. Бишкекте, Аларча. Бірақ енді көп жерлеріне бара алмадық. Соның өзінде көңіл күйім өте көтеріңкі болды. Жаңағы әдемі табиғатты көріп, тамаша. Сұрайын дегенім, негізі қырғыздардың байырғы қонысы қай жер? Ал бойынша кайшы пикирлер аябай көп. Кээбиркилер айтат Енисейден келдик дейт, кээбиркилер айтат Алтайдан келдик дейт, кээбиркилер айтат биз эч жактан келген жокпуз, биз илгертен ушул жерден болгонбуз дейт да. 3 теория бар. Мен бирок көбүрөөк ошону аралаш ортосундагысына неме кылам. Себеби биздин көпчүлүк окумуштуулар айтат, Енисейлик кыргыздар менен Алтайдагы уруулар бириккенден кийин, именно ошо кыпчак уруулары дейт да, бириккенде азыркы кыргыз улуту калыптана баштаган. Анан ошол 16-кылымдан баштап ушу Угедей хан маалында Алтайдан бул жакка көчүрүлгөн. Бул жактагы анан Могол уруулары менен кошулуп, анан азыркы кыргыз улуту калыптанган деген теорияны мен колдонот болду энди. Жақсы. Сіз өзіңіз Алтайда болып көрдіңіз бе? Алтай Республикасында. Тилекке каршы Алтайга барып көрбөдүм. Бирок Алтайдык жанагы ооз throat singing деп коет го. Горловое пение орусчасы. Ошолорду угуп, анан сүйлөгөндөрүн уктум YouTube'дан көрүпчү. 100% түшүнөт экенсиң да сөздөрүнчү. Иә, дұрыс айтасыз. Біз мысалға былтыр жана Кыргызстандан кейін Алтай Республикасына бардық. Сол кезде бірнеше алтайлармен де кездесіп сұхбат алдым. Жалпы былай көшеде жүрген кезде де жазулар, жарнамалар барлығы қырғыз тіліне ұқсас. Жаңағы сіздерде екі дауысты дыбыс қайталанады ғой. Деген сияқты, деп екі әріп тұрады. Иә, дәл солай жаңағы Алтай Республикасында да. Жақсы. Қазір мысалы сіз қай қалада тұрып жатырсыз? Мен Бишкектемин азыр. Бишкекте. Өзім бирок төрөлүп өскөн жерим Кыргызстандын түштүгүндө болот. Ош деген шаарыбыз бар. Ал жакта төрөлүп өскөнмүн. Анан кийин уже чоңойгондон кийин Бишкекке көчүп келдим. Азыр Бишкекте жашайм да. Бирок тез-тез эле барып турам. Бат-бат Ошкочу. Жақсы. Жалпы Бишкек деген сөздің мағынасы не? Айтып бере аласыз ба? Бишкек деген бул негизи жанагы кымыз бар да, кымызды жасаганда сүттү, жылкынын этин сүтүн куюп, анан ошону баягы ургулап, кымызды бышырган аспап бар да. Ошол нерсени Бишкек деп айтат. Бирок биздин кала ал аспаптын атына эмес, Бишкек деген баатыр болгон. Жана жуңгарлар бастырып келгенде, ошо жуңгарлар бастырган маалда дейт, ошол
батыр жоңғарларға каршы согушкан, ошонун атына бул кала түптөлүп калган деп айтат да. Бишкек батыр адамдын атына коюлган. Жақсы. Я, мен Бишкек батырдың мүсінін сіздердің Бишкек қаласындағы ең негізгі алаң бар ғой? Манас. Манас алаңы. Соның бойынан былай жоғары қарай көтеріле берген кезде көрген болатынмын Бишкек батырдың мүсінін. Бишкек батыр. Бишкек өз негизи, Бишкек деген бул нагыз аты Бишкек. Бирок жанагы 19-кылымда Россия империясы бастырып алгандан кийин орустардын тили келбестен Бишкек деп ошентип аталып баштаганда, анан Бишкекский уезд эмес, Пишпекский уезд болуп калган. 1878 жылы жана Кокон хандыгын жоюп, Пишпекский уезд ордуна основать эткенден кийин ошол Пишпек болуп, 1925 жылга чейин Пишпек болуп келе берген. 1925 жыл анан кийин ошо Бишкекте төрөлүп өскөн совет мезгилиндеги генерал, советтик армиясын жетектеген нарком обороны болгон Михаил Васильевич Фрунзе деген баягы атуулу болгон да. Бишкекте ошонун атына 25 жылдан баштап 1991 жылга чейин Фрунзе деп аталып келди да. Ал қазіргі күнге дейін Фрунзе деп атайтын адамдар бар ма? Фрунзе деп мен укпадым. Ошо башында бир 90 жылдары жанагы чоң энелерибиз Фрунзе деп айтып жүрчү бираз. Бирок жаштар баары эле Бишкекке бат эле көнүп кетти. Мисалы үчүн кээ көчөлөрдүн аттарын кыргызчага дагы деле көнө албай атабыз. Бирок Бишкек шаардын атына көнүп кеттик. Бишкек деп эле айтылат. Фрунзе деген адам жок азыр. Келесі сұрағым, Қырғызстанда орыстың атаулары мен көшелердің аттары бар ма әлі? Көшелердің, ауылдардың атаулары әлде олардың барлығы қырғыз тіліне өзгертілді ма? Құрметті көрермендерім, менің сіздерге жақсы бір ұсынысым бар. Егер сіз мен сияқты YouTube блогер болып ел аралағыңыз келсе, менің тегін Telegram арнама тіркеліп қойыңыз. Ол жерде YouTube'тан табыс табу жолдарын және YouTube'пен қалай жұмыс жасау керектігін үйрететін боламын. Telegram арнада көріскенше. Жоқ, аябай эле көп бизде которула элек. Бишкекте которулса деле элдин арасында илгерки ошо орусча аттар менен эле, мисалы үчүн Советская көчөсү бар. Ал өзү Жусуп Абдурахманов атына которулган, бирок Абдурахманов деп аз угасыз, көбүнчө Советская деп айтат. Жақсы, түсіндім. Жақсы. Мысалға, Қырғызстанның жаңағы туризмі өте қатты дамып жатыр деп естідім, я? Жаңағы табиғи көріністер, өзіңіз сол іспен айналысасыз. Мүмкін бізге, көрермендерімізге бір жерлерді барып көруге ұсынасыз ба? Албетте, ошону айтайын атам. Кыргызстанда көрө турган жерлер аябай көп. Кыргызстанда биз көрсөтө турган табиятыбыз бар. Биринчиден бир бул силерге айтайын, Ысык көлгө баргандырсыз сиз. Ысык көлгө сөзсүз барыш керек. Бирок андан сырткары ошол Ысык көл жергесинде эле түштүк тарабында Южное побережье деп коет. Аябай Алтын Арашан деген жер бар. Жети өгүз деген жер бар, Сказка каньондору бар. Анан мен аябай жактырган бул Сом көл бар. Бул жайлоо бар го. 3000 метр бийиктикте, так айта турган болсок 3016 метр бийиктикте жайлашканда бул жайлоочу. Ошол жакта барсаңыз интернет таппайт, телефон тартпайт. Кадимкиде эс алып, ошол илгерки биздин баягы көчмөн элдерибиз кантип жашоолорун көрүп келесиз да, ошону көз менен көрүп келсе болот. Кадимкиде илгеркидей эле чыгып, телефонсуз боз үй тегип, боз үйдө ошол жерде жылкы, кымыз, сары май жасап, оокат жасашат. Керемет. Сиздер бизде кийиз үй деп атайды, я? Енді жиі кийиз үй деп айтады, сиздер боз үй деп атайсыздар, я? Биз боз үй дейбиз, ооба. Я, кара калпактар есимде болса кара үй деп айтайды. Олардын калпагы дагы кара да, биздики ак. Я, естуім боюнча дагы да бир жерден окудум. Кыргыздар өздерин ак калпак деп атаган дейді. Рас па ол? Ак калпак кыргызым, ак калпак деп айтат бизде андай. Жақсы, керемет. Кыргыз тилинде. Анан дагы кошумчалап кетейин, туристический жерлер боюнча.
Кыргызстандын түштүгүндө Ленин пиги бар. Аябай дүйнө жүзүндө белгилүү жери альпинисттер бара турган жок, бирок альпинисттерден эмес, жөнөкөй кишилер деле болсо 3600 метр бийиктикте. Ошол жерге барып, ал жерден дагы аябай ошол Памир тоолорунда, бизде Кыргызстанда көбүнчө бул Тянь-Шань тоолору да, ал түштүккө ал жака барсаңыз, уже жана Памир тоолору болуп калат. Андан сырткары Арыстанбаб деген жер бар. Жанагы Александр Македонский бастырып келгенде ушул жерден баягы жаңгактарды алып кеткен, жаңгак. Грецкий орех деп билет да биздечи. Негизи анын бул жерде родинасы, түпкү тамырлуу жери ошо Кыргызстанда болот, Арыстанбаб деген жерде. Жаңгак дүйнө жүзү боюнча жанагы жапайы токой дейт го. Ошон жапайы өскөн жер Кыргызстанда эле бар. Онда грецкий орех эмес, кыргызский орех болу керек кой. Ошондой болуш керек экен. Эми ЮНЕСКО жазайлы деп отурганбыз, ошону кыргызский орех деп айткыла деп. Иә, дұрыс. Кыргыз тилинде диалектилер бармы? Кыргыз тилинде диалектилер бар. Бирок аябай эле көп эмес. Бири-бирин оңой эле түшүнөрөт. Мисалы үчүн Кыргызстандын түндүгүндө деле, түштүгүндө деле айырмалайт, бирок мисалы үчүн кыргыз эместер аны айырмалай албайт анчачы. Кыргыздар биз өзүбүз ич ара билебиз. Мен мисалы үчүн түштүктөн болсо, мен сразу айтат, сен түштүктөн болот экенсиң, түштүк диалект менен сүйлөп атасың деп. Баткен диалекти бар, Талас диалекти бар. Мисалы үчүн Талас диалектер казактарга окшош деп айтабыз да. Алар дагы жатыр деп айтат, казактарга окшоп. Оштуктардыкы өзбектердикине окшоп кетет. Мисалы үчүн Байке деп биякта айтса, бизде түштүктө ака деп ушундай жумшагыраак айтат. Мисалы үчүн Баткен диалектиси бул жана илгерки Чагатай тили деп коет, ошолорго жакын. Ал дагы казакчага бирок окшоп кетет. Энди деген сөздөрү бар да, Баткенде да анча. Жакшы, түшүнүктүү. Ал сиз башка түркү тилдес элдер менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Биринчи жолу мен түрки башка дегенде өзбек туугандарды башка түрки деп эле элестетпейм, себеби биз алар менен чогуу эле өсүп калдык да. Бизде Ошто чогуу эле жашайбыз да, кыргыз, өзбек аралаш болупчу. Өзбек тилин биринчи ошол башка түрки тилдерин өзбек тили деп билем. Андан кийин мен биринчи жолу каракалпактар менен сүйлөштүм. Каракалпакты да оңой эле түшүнөт экенсиң, проблема жок экен. Анан казактар менен, албетте, татарлар менен сүйлөшкөм. Түрктөр менен, түрк тилин дагы билем өзүм. Түркияга барганда ошо түркчө сүйлөшүп эме алып жүрдүм. Ошол. Эң жакын эми айта турган болсок, мага эми албетте өзбек тили оңой. Себеби мен өзбек тилин угуп чоңойгом да, билем. Бирок мен бияка Бишкекке биринчи жолу келгенде Казакстандын Эл Арна деген канал бар экен. Ошо Эл Арнаны койгондо эле кыргызча сүйлөп атабы, түшүнбөй калдым да. Себеби өзбекче экенин билесиң да. Анан биринчи жолу көргөндө эле казактыкы аябай жакын экен да бизгечи. Жакшы. Казакстанда болмадыңызбы? Казакстанда болуп турабыз, бат-бат эле. Кандай жерлерде болдуңуз? Алматыга. Тилеге каршы Алматыдан башка эч жака барбадык, ошо Шыбулак, Көктөбө, ушу популярный жерлерде да. Жакшы. Жалпы Казакстанда болгон кезде бир чет элде жүргөндө сезим болдуму, әлде өз үйүңүздө, өз мемлекетиңизде жүргөндөй болдуму? Биринчи барганда ошо Казакстандын гаилери жаман деп коркутуп коюшту бизди. Ошодон корктук. Анан барып машинаны токтотуп Алматыда жөн эле айланып жүргөндө сезбейт экенсиң. Мен кыргызча эле сүйлөп аттым, алар казакча жооп берет, проблем жок. Анан Алматы менен Бишкек аябай бири-бирине окшош. Түштүк тарабында экөөнүн тең тоолор бар. Көчөлөрү дагы тегиз түз-түз мындай неме болгон, аябай жакшы, окшош бири-бирине. Уютный шаар деп коет го, ошондой да Алматыдагы аябай жагат. Жакшы. Ал адамдардын менталитетинде кандай окшоштук байкадыңыз? Кыргыздар менен алматылык казактардын? Окшоштуктар көп, аларды катнашыш кыйын. Мен наоборот тескерисинче айырмачылыктарын мүмкүн айырмачылыктарын айтсаңыз болот арине. Айырмачылыктарын айта турган болсок, ошол кезде биз биринчи барган кезде Алматы мага мындай көбүрөөк современный деп коет го.
ошондойраак неме кылды, баягы элдери мындай ачыгыраактай, бирок ошондой түйүлдү. Башка көп деле айырмачылык жок экен, бирдей эле ошол. Жақсы, түсінікті. Келесі сұрағым, қырғыздар қандай рулардан құралады? Кыргыздардагы казактардай эле ошол трехкомпонентный деп коет. Оң канат, сол канат, анан ичкилик деп коет. Силерде улуу, кичүү, орта жүз деп бөлүнгөндөй эле. Бизде ошол ар кандай рулар бар. Негизи основной деп коет, 40 кыргыз 40 буру деп коет да. 40 Оғуз дегенден чыккан деген теория бар да. 40 Оғуз депчи. Силердеги бар уруулар дагы бар. Бизде мен билем да Найман көп го силердечи. Наймандар бизде дагы бар. Кыпчактар силерде бар, бизде дагы бар. Катагандар бар. Ошондой уруулар, окшош уруулар да көп. Бирок бизде мисалы үчүн бугулар бар. Бугулар казактарда жок билем, ал таза кыргыздарга таандык уруу. Өзүңүз кай рудансыз? Мен Кыпчак уруусунан болом. Кызыл аяк Кыпчак деп коет ошодо. Жақсы. Мен Казакстанга бирде барып калып, бирөө менен таанышып калып, силерде аябай сурайт турбайбы уруунучу? Бизде көп сурай бербейт. Бардыгы билет кайсы уруудан экенин, бирок мындай көп андай обиходто айтылбайт да нерсечи. Урууң эмне дейт да, Кыпчак десем. Акем казакпы деп атпайбы? Жок, кыргыз десем, өзүң Кыпчак дедиң го дейт. Кыпчак бизде деле бар, силерде деле эмес десем, деп калдым. Иә, көбі таң қалып жатыр. Тіпті міне Ноғаймен сұхбат өткізген кезде оларда да Найман, Қыпшақ дегендері бар. Ал мүмкін кейбір адамдар естімеген, білмегендері бар. Мысалы, Ноғайларда сондай рулар бар екендігін. Иә. Ал көрдім ошол видеоны, Ноғаймен түшүнүктүү болду. Иә, жақсы. Мысалға, сіздерде де 7 атаға дейін қыз алысып, қыз берісу деген жоқ. Бизде негизи ошо бир уруудан мындай аракет кылбайт, уруулардан аралашып башка уруудан алып ошо 7 атага чейин бири-биринен ата по прямой мужской линии деп коет го, ошол жактан неме кылбайт да. Иә, болмайды, иә, турмуш курууга деген сыяктуу. Болбойт. Келесі сұрағым, қырғыздардың қандай ұлттық ойындары бар? Улуттук оюндарыбыз көп эле, ошол эле көкбөрү, улак тартыш деп коет, кыз кулмай, ордо, чүкө, жипти тартат го бири-бирине. Аркан тартуу ошол оюндар бар. Аркан тартуу. Күрөштөр бар, күрөштүн баягы бел байлап күрөшкөндөр бар. Ар кандай күрөштүн түрлөрү бар. Көп эле негизи. Эң эле популярдуусу бул бизде азыр улак тартыш болуп калды, улуттук оюндардан иши. Улак. Көкпар дейсиздерби? Я естидим, көкпар оюнун билемиз. Кателеспесем, осы былтыр го дейм, көкпардын жарысы болуп кыргыздар жеңген кезим эди? 2018 болду окшойт. Дүйнөлүк көчмөн оюндары болду. Казактар менен кыргыздар финалда кездешип, биз уттук да. Негизи биз ушу казактар менен кыргыз менен казак эле талашат да көкпар оюнда. Анан талаша берип, казактар көкпар деп бөлөк ачып алды, кыргыздар көк бөрү деп бөлөк ачып алды. Көкпарда жанагы тай казан деп коет. Иә, тай казан ортого. Көкпарда алып койду аны, тай казан жок. Кыргыздарда көк бөрү, тай казан менен ойношот. Иә, түсінікті, енді өзгешілігін түсіндім. Ұлттық ойындар көбінде қандай мейрамда ойнатылады? Мысалға бізде Наурыз мейрамында кәдімгідей барлық ұлттық ойындарымыз бір сыпыра барлық ойнатылып шығады. Бізде да көбүнчөсү ұлттық ойындар ошо Наурыз майрам учурунда ойнатылат. Бирок көк бөрү боюнча чемпионат Кубок Кыргызстанда болот. Ал ошо биздин эгемендүүлүк күнгө 31 август күнү ошол жакта финал ойналат да. Жакшы, түсінікті. Ал қандай кыргыздардын ұлттық сазды аспаптары бар? Сазды аспаптары музыкалык аспаптар, э? Бизде эң белгилүү эле бул комуз. Комуз бар, ошо домбурага окшоп кетет казактардын эле. Бизде кылы 3 кыл, домбурада 2 кыл болот, жат. 2 кыл, э? Комузда 3 кыл айырмачылыгы. Анан аны ошо билгенде мен бир агам
бар эле, агам ошол комуз жасаганын көргөм, өрүктөн жасайт да. Өрүктөн? Өрүктөн. Жемис өрүк, Өрүктөн жасаганын көргөм. Жемис өрүктүн дарагынан ошодон жасайт да комузду. Комузчу. Ал кумушчудан мисалга ол кисилер күй шерте аламы кумузбен? Çertet, küylör çertet, güydep koyup bizde güy çertkende bolot, akınlar var, tökme akın dep koyup, görgөнүн айтып кетет да. Кыргыз акын айтыскерлерин билсеңиз айтып бере аласызбы эсимдерин? Алы Туткучев деген болгон, өтүп кетти, Илимирбек Иманалиев деген болду. Азыр дагы бир белгилүү, азыр тилекке кашал көп неме болот, Ыдырыс деп коет, азыр окуп жүрөт, акындык кылбай калды, бирок ал дагы аябай көбүнчө ушу түштүк тарапта өтө популярдуу эмеледе. Әлі күнге дейін жанагы акын айтыскерлердин жарыстары былай өткүзүлөт ғой, Кыргызстанда? Өткүзүлөт. Масштабты түрдө үлкен жарыстар. Ошондой жарыштар болот, акындарды тойлорго чакырышат, тойлордо акындар отуруп, ырдап, ошондой салттар бар дагы эле. Жақсы. Жана той деп айтып бастадың, сурайын дегенім, үйленүү тойында кандай рәсимдер өтеді? Канча күнгө созулады? Орто эсепте 3 күн, кээде 5 күн, кээде азыраак болуп калышы мүмкүн. Бирок орто эсеп менен 3 күн. Кыз тарап той берет, кыз узатуу болот, анан күйөө бала тарап той берет. Ошондо 3 күн болот да. Ошол эле калым маселелер бар да, калым берилет. Ошол кыздын нике окуп алат. Анан кийин ушу той болгондон кийин андан эртелери дагы бар, аларды айтсам аябай эле узалып кетет. Ата көрдү деп коет, бет ачуу деп коет. Баягы кыз келип көрүп кетип, мыйманга чакырып, жылкы соет, кой соет, ушундай нелер көп, баш тартат. Иә, жақсы. Бізде де дәл солай. Калың малдың шамасы не нәрсеге байланысты өзгерүү мүмкүн? Азыр акча менен эле берип калды бизде көбүнчөсү. Мал менен бербестен. Мен үйлөнгөн малда мен ошо 1000 Америка доллары бергенмин. 2009-жылы үйлөнгөм. Азыр эми бирок көбөйүп калды окшойт. Инфляция болуп атат, эми 4-5 барып калды окшойт. Орточосу. Заман өзгеріп жатыр, Жақсы. Жалпы сұрағым келесі. Қырғыз халқының Манас эпосы жайлы естідім. Манас эпосының жанағы жазбасы барлық жазбалардан ең көбі деп естіген, не? Жанағы беттері бойынша. Мен угушумча, жанагы Гомердин Илиада жана Одиссеяда экөө бириккенде дагы Манаска жетпейт экен да. Манас андан сырткары бул бир эле Манас эмес. Трилогияда бұл Манас, анын уулу Семетей, анын небереси Сейтек жөнүндө жазылганда эпос, дүйнө жүзүндөгү эң чоң эпостун бири. Бул ЮНЕСКО тарабынан дагы tan алынган нерсе. Манасты мына жакшы окусаң, ушу кыргыздын тарыхына мындай назар салып өтсө болот да, мындай жазылып өткөн хронологический порядке деп коет. Манас 6 айда төрөлүптүр, анан бияка келиптир, жуңгарлар менен согуштур, мындай болуптур деп ушундай жерлер бар. Манас эпосы ол халк ауыз әдебиетінен, жанагы ауыздан ауызга жеткизилип жазылган, әлде ол жазбадан калып койгон жанагы шежире болуп саналган? Жазма түрүндө аябай эле көп. Ошол кыргыздар келип отурукташып, неме болгу чейин оозму-ооз берилип келген. Бирок биринчи жазма Манас бул мен билишимче 17-чи кылымга таандык. Сайфаддин Акскенти деген ошо жазуучу болгон, ошол фарс жазуучусу, ошол биринчи Манасты неме кылып жазып кеткен. Ең соңғы сұрағым, нағыз кыргызды сипаттап бериңизчи, кандай болу керек нағыз кыргыз? Нағыз кыргыз ошо баягы Манас эпосун айткандай, Манас Айкөл Манас деп айтабыз да биз. Орусчасы бай великодушный деп коебуз, Айкөл Манас. Биринчи кыргыз бул Айкөл деп билем мен. Экинчиси чынчыл, чындыкты эч качан таңбай турган, анан бул меймандос. 3 ошо сыпатты кыргызга атап өтсөм болот дейм. Эми өзүбүздү мактагандай болуп калбайлы, бирок ошондой болгону аракет кылабыз.
Жоқ, әрине, дұрыс айтасыз. Міндетті түрде жақсы қырларын көрсетіп айту керекпіз ғой. Соған қырғыздар да ұмтылады, жалпы адамзат та ұмтылады жақсы адам болуға. Жақсы, Шыңғыс, сізге алғысым шексіз, көп рахмет. Өте қызықты сұхбат болды. Көп нәрсені өзім де біліп қалдым. Біздің де көрермендеріміз енді қырғыз халқының дәстүрімен, тарихымен де аздап болсын таныстыңыздар деген ойдамын. Жақсы деңгейде түсіндіңіздер деген ойдамын. Тағы да сізге алғысым шексіз. Сізге жұмысыңызға үлкен табыстар тілеймін. Мүмкін біздің жаңағы шамамыз келіп жатса, Қырғызстанға кіріп, сіздермен амандасып, сізбен бірге турға шығып қайтсақ та қарсы болмас едім. Албетте, сөзсіз келгеніңізде бізге хабар беріңіздер, күтіп алабыз, Қырғызстанды көрсетеміз қолдан келишинче. Сізге дағы чоң иштериңизге ийгилик, ушул кылып жаткан ишиңиз аябай жакты бизге. Аябай сонун бир проект баштаптырсыз. Бири-бирибизди котормочусуз түшүнө тургандай болуп дегендей. Биз илгерте эле кыргыз менен казак бири-бирибизди оңой эле түшүнүп алабыз. Башка түрк элдер түшүнбөйт экен да тилекке каршы. Ошого бул нерсе акырында аябай сонун проект баштапсыз. Ишиңизге чоң албан ийгиликтер каалайм. Рахмет, көп рахмет. Құрметті көрермендерім, сіздерге сұхбат ұнады деген ойдамын. Төменде комментарийда өз ойларыңызды, не түсінгендеріңізді міндетті түрде жазып кетіңіздер. Себебі әрбір комментарийді өзім жеке оқып шығамын. Егер де сіз де осылай сұхбатқа қатысқыңыз келсе, маған дайректке хабарласыңыз. Қош көріскенше сау болыңыздар.